Элдик медиа сайтынын кабарчылары даярдаган республиканын бардык аймактарынан алынган орчундуу жана маанилүү делген кабарларынын топтому менен тааныштырабыз. Студияда мен Наргиза Байөмөрова. Саламатсыздарбы? Якутск шаарындагы кызды зордуктады деп айыпталып жаткан Кыргызстандын жараны бүкүл улуттун жүзүнө көө жапкандай. 17 марттагы чыккан ызы чуудан улам бүгүнкү күндө абал өтө курчууда. Кыргыз мигранттары кыйын абалда турганда бийликтегилер бак тигип үйдө же тойдо жүрүшөбү? Ошо студияга келиш керек эле. Бул милдет биринчиден. Депутат Исхак Масалиев КСДП партиясын коалициядан чыгарууну сунуштайт. Мына ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Ошондой эле ушул эле кабарларды биздин социалдык тармактагы баракчаларга катталып таанышып турсаңыздар болот. Якутск шаарындагы кызды зордуктады деп айыпталып жаткан Кыргызстандын жараны бүкүл улуттун жүзүнө көө жапкандай. Алыстагы мекендештер көп жылдан бери орун алып калган кыргыз жашоочулары бүгүнкү күндө оор күн өткөрүп жаткандыгын билдиришти. Көпчүлүгү жергиликтүү жашоочулардын кысымынан улам иш токтоп үйүндө отурушат. Бул Якутск шаары. Биз бул жакта башка мигранттар сыяктуу эле иштеп келип жүргөнбүз. 17 марттагы чыккан ызы чуудан улам бүгүнкү күндө абал өтө курчууда. 3 күндөн берки абалыбыз абдан оор. Чындыгында көчөгө да чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз болбой жатат. Бир карын майды бир кумалак чиретет болуп, алыстагы мекендештер бүгүнкү күндө коркунучтун үстүндө жашап жаткандыгын айтышат. Татыксыз бирөөнүн айынан улуттун атына шек келип, ишке эмес эшикке чыга албай калышкан. Магазинге барбастан отурабыз. Полициялар өздөрү гражданский кийинип, курал кармашып, тапанча ушундай деңгээлге чейин жетти бүгүнкү абал. Биз суранабыз ушул Якутскиде иштеп жаткан мигранттардын абалын дагы карап коюуңуздарды өтүнөбүз. 20 жылдан бери Якутскиде жүк ташуучу болуп иштеп келген Толкунбек бул шаарда абал бир аз тынчып калгандыгын айтат. Бирок дагы деле коркунуч бар. Көп жылдан бери жашап ал жактын элине аралашып жүргөндүктөн кийинки келген жаштардын кылыгын акылга сыйбас деп баалады. Бул район жактагылар кичине кармалабай кичине секиримишет кеткилерди. Так пока эч ким кол көтөрүлө элек пока. Алмаларын, кийим кечелерин ыргытышып, өрттөшүп, кыйнап атат. Көнүп калган 1-2 жыл жүрүп алышып, бирөөнү токмоктоп, бирөөнү ушундай кылып баргандай эме кылып жатышпайбы. Бир киши үчүн баары тең страдать этип атабыз го. Ошонтун ошо жаш балдарды кичине түшүндүрүп, тактан Кыргызстанда мындай кылба, тигиндей кылба деп алып келип, кичине иштесе макул. Эшитмем жаңы эле кеттим, милициялар, бияктын милициялар мени кайтарып атышпайбы. Сен де өлтүрүп кетмесин. Мени өлтүрбөйт, жакты өлүм колоду. Кой сактыкка кордук жок деп биякта акырат. Ошондой эле Якутск шаарында окуп жаткан кыргыз студенттеринин дагы окуусу азыр үзгүлтүккө учураган. Мугалимдер алардын коопсуздугунан чочулап, азырынча жатаканадан чыкпай туруусун айтышкан. Студенттин мугалимдер бизде ошо окууга мейли келбей эле койгула, жатаканада болгула деп эметип атышат. Жатаканага келип текшерип кетип атышат да. Анан көчөгө чыккан жокмун, көчөдө түшүштердей болуп эле телефон аркылуу, интернет аркылуу эле билип атам. Окуяга байланыштуу буга чейин Якутскиде 200-гө жакын адам чогулуп, миграция мыйзамдарын катуулатууну талап кылышкан болчу. Социалдык тармактарда тарагандай, аталган шаардын күч органдары мигранттарды текшерүүсүн күчөткөн. Ушул эле кырсыкка байланыштуу кечээки чыккан Орусиянын Якутск шаарындагы окуяга карата Кыргызстан тараптан кырдаалды чечүү үчүн кандай иш-чаралар аткарылып жатканын бүгүнкү элдик талкуу программасынын түз эфиринде Замандаш партиясынын төрагасы Жеңишбек Молдокматов кыргыз мигранттары үчүн аталган окуя оор акыбалга алып келгенин баса белгилеп, түз эфирге Якутиядан чыккан мекендештерибиздин суроолоруна жооп берди. Бүгүнкү күнү биздин мекендештер үйлөрүнөн чыга албай отурат, иштеген орундарында жок, анткени бул өтө кооптуу. Мен учурдан пайдаланып ушу мекендештерге кайрылып кетем. Бүгүнкү күнү ошо эртеден баштап рейдтер жүрүп атат. Анын себеби кечээ ошо Сахада, Якутскта чоң митинг болбодубу? Ошол митингде жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, ошо шаардын, райондун жетекчилери катуу талаптарды айтты.
Ал жерде талаптын бири ушу эмгектенген мигранттар, Якутияда мигранттарга рейд жүргүзүлөт, бардыгы текшерилет, мыйзам чегинде деди. Бүгүн рейд жүрүп атат. Эфирге Якутияда болуп жаткан кырдаал боюнча акыркы маалыматты жана Якутск шаарында жашап жаткан кыргыздар үйдөн чыга албай жаткан мекендештерибиздин суроолоруна түз жооп алуу берүү үчүн Кыргыз өкмөтүнө караштуу миграция кызматынын өкүлдөрү чакырылган. Тилекке каршы алар келбегендиктен акыркы абалды телефон аркылуу миграция кызматынын басма сөз катчысы Айзат Туратбек кызынан маалымат алдык. Азыр болсо Кыргыз Республикасынын делегациясы биздин Кыргыз Республикасы өкмөтүнө караштуу мамлекеттик миграция кызматынын төрагасынын орун басары Токтоботов бул делегациянын баш болуп, андан кийин ошол жактагы Саха Республикасынын өкмөтүнүн төрагасы Борисов жана Саха Республикасынын тышкы байланыштар жана элдер иштери министри мен Кирилл деген коллегалар менен жолугушуулар өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Якутиядагы азыркы кырдаал боюнча маалымат алмашуу, чыр-чатак жөнгө салуу жана мындан ары кызматташууну маселелерин талкуулоого чыгарышып талкуулашты. Мындан сырткары делегация дин өкүлдөрү, тагыраак айтсак, имам менен жолугушту. Бул жолугушууда Борбор Азия өкүлдөрүнүн 50ге жакын адам катышкан. Жолугушуунун жүрүшүндө делегациянын жетекчиси бул умут аралык чыр-чатак кетирүүчү ар кандай иш-аракеттерди алдын алуу жана Россия Федерациясынын мыйзамдарын сактоого, ошондой эле жашаган өлкөнүн каада салтын урматтоого чакырды. Бул кыргыз делегациянын курамында биздин элчилигинин кеңешчиси Ниязалиев Дастан, миграция кызматынын өкүлчүлүгүнүн башчысынын орун басары Галиева Жаркынай жана Ички иштер министрлигинин өкүлү Юроев Нурдин барышкан Якутияга. Замандаш партиясынын төрагасы Жеңишбек Молдокматов эфирдик убакыттан пайдаланып, кыргыз аткаминерлер жана депутаттар кыргыздын башына мүшкүл түшкөндө жапа турмак алыстагы мекендештерибизге көйгөйдү тез чечип берүү үчүн чуркап жардам бербестен, эл өкүлдөрүнүн бири конокто, экинчиси бак тигип жүрсө керек деди. Миграциялык кызмат жана тийиштүү өкмөт өкүлдөрү боюнча ушу студияга келиш керек эле. Бул милдет биринчиден. Эмнеге анткени Кыргызстанда силерге окшогон медиалардан массалык маалымат каражаттары саналуу эле да. Анан бир 100 же 200 болсо мен түшүнөм. 5-6 чакырат экен, келип маалымат берип коюш керек. Мына ушундай бүдөмөк күмөн саноо менен отурушпайбы? Экинчи кырдаал боюнча чындап эле курч, бирок жакшы жагына бурулду. Өкмөттүн өкүлдөрү бүгүн сүйлөшүүлөр жүрүп, бүтүп, азыр макулдашууларга келишти. Эми жанагы кылмышкер камалды, ал боюнча соттук териштирүү жүрөт, рейдтер жүрүп атат. Бул боюнча мен ушу учурдан пайдаланып кайрылат элем. Бул миграциялык кызмат, тышкы иштер министрлиги, анан ички иштер министрлиги ушу Россияда өкүлчүлүгүнө биз жалгыз Россиянын мыйзамына такап туруп албашыбыз керек. Айрымдар айтып атпайбы, ошо Россиянын ички саясатына кийлигише албайбыз деп. Эмнеге кийлигише албайбыз? Биз кийлигишибиз керек. Кантип Кыргызстан ЕЭПтин алкагында ошо курамына киргенбиз, 5 мамлекет бар. ЕЭПтин алкагында миграцияга тийиштүү мыйзамдар кабыл алынган, келишимдерге кол коюлган. Мына ошол келишимдердин, анан тийиштүү жоболордун нормативдүү актыларынын алкагында биз талаптарды жана шарттарды койгонго толук укугубуз бар. Бүгүн 19 март Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин жыйынында чек арадан чыккан жаңжал боюнча өкмөттүн маалыматын угуу боюнча күн тартибине киргизип, алгачкы маселелерден болуп карашты. Жабык эшик артында болгондуктан массалык маалымат каражаттары киргизилген жок. Жыйындан чыккан айрым эл өкүлдөрү такталбаган жер Кыргызстанга тиешелүү экенине да токтолушту. Ал эми коңшу өлкө тарабынан салынып калган үйлөрдүн кийинки тагдыры кандай болот? Кабарчыбыздын материалында.
Бүгүн 19 мартта Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин жыйынында чек арада чыккан жаңжал боюнча өкмөттүн маалыматын угуу күн тартибине киргизип, алгачкы маселелерден болуп карашты. Жыйында өкмөт тарабынан жабык эшик артында өткөрүү боюнча сунуштар айтылды. Айрым эл өкүлдөрү бул маселени жашырчу деле эч нерсеси калган жок, ачык боло берсин деген эл өкүлдөрү да чыкты. Жыйында көпчүлүктүн добушу менен жабык өткөрүлдү. Негизи өкмөткө сунушум бар эле, биз качанга чейин ушундай чукулдарды аларды эле жабык кылалы деп жашашына элебиз. Себеби биз жабалы деген менен канча күндөн бери бүт Кыргызстан, Тажик-Кыргыз чек арасындагы кырдаал боюнча уже жадыбалдай жаттап өтүштү да. Дээрлик 2 сааттан ашык жыйында адаттагыдай массалык маалымат каражаттары залда күтүп турганга аргасыз болду. Себеби буга чейин бир топ талкууга алынган. Ошол кездеги коопсуздук кеңешинин 2 тараптуу протоколу боюнча тагыраак маалыматтар жана ошондой эле такталбаган жерлердин тагдыры кызыктырды. Ортодо айрым эл өкүлдөрү чыгып, жоопкерчиликтен качтыбы же шашылыш кеттиби күтүп жаткан журналисттер бир топко ээрчип барып кала берди. Дагы бир эл өкүлү Максат Сабиров убагында туура эмес кол коюлган документтерди жокко чыгаруу боюнча өкмөткө тапшырмалар берилгендигине токтолду. Протоколдор бар экен, ошо мурдагы Совбезде кол коюлуп калган, ошол протоколдорду жокко чыгаруу боюнча тапшырма бердик. Анткени себеби бир жагынан айтылып атат 2008-жылы ушул границалар такталсын, бардыгы тапшырма берди атат. Экинчи жагынан Совбезде четке кагылсын ал 3-пункт деп ошол протоколдо жазылып атат. Бирок дагы жакшы, ошол бизден ратификациядан өтүптүр Жогорку Кеңештен. Ошон үчүн ал бул недействительный документ деп айтылып атат. Ошол документ ушуга окшогон бир топ кагаздарыбыз дагы эле бар экен. Ушул нерселерди тактап алмайынча сүйлөшүүлөр кантип жүрмөгөн. Такталбаган жерге коңшу өлкөлөрдүн жашоочулары үй салып жашап жаткандыгы да бир топ социалдык тармактарда талкууга түшкөндүктөн, ал жакта күн кечирип келген тажик жарандарын мындан аркы тагдыры кандай болот деген сурообузга депутат Карамат Орозова ал жер Кыргызстанга тиешелүү экенин белгилеп, чек ара такталган соң көчүрүлүшү мүмкүн экенине токтолду. Ошол убакта кол коюлган протоколдон кийин тажик тарап ошол жерге үй салып алган деген маалыматтар чыгып атат. Ошол канчалык ал жерге үй салабы башка маселе мына Өзбекстан менен болгондо дагы көрүп атасыңар, биздин Бүргөндүдө 300 гектар жерге Өзбекстан үй салып алган болчу. Бирок биздин территория мыйзамды өткөндүктөн бизге өткөрүп беришти го. Үй салабы, там салабы территория биздики деп аныктап тактаса бизге кайтарып. Такталбаган жерге үй салып алышкан азыркы учурда факт. Кайтарып берет, себеби дегенде бул мыйзамдуу эмес. Болду менен канча түтүн үй салынып калган азыр тажик тараптан? Анын эсебин так билбейт экенмин. Бирок салынган. Бирок салынганда бар. Рахмат. Канчалык жер биздики дегенибиз менен интернетке жарыяланган документти тажик тарап колуна кармап, биздин жер үчүн арендага алып жатасыңар делген айын-кептер туура эмес экенин белгилеп, ошол эле учурда мындай такталбаган жерлерди арендага алуу же болбосо берүү иштери буга чейин кездешпегенин билдирди. Ал ошол убакта документ сүйлөшүүлөрдө тажик тарап көрсөтүп атат дейт. Ошол колдонулду. жок, биз ал участкага бара элекпиз. Ал сүйлөшүүлөрдө тажик тарап көрсөткөн эмес. Биз бирок ошол участкага барганда биз айтабыз, бул документке эч кандай делимитацияга тиешеси жок. Себеби ал убакта делимитация вопросу каралган эмес. Ал убакта ошол жолду куруу боюнча гана сөз болгондо, делимитация убагында биз ал жерде маселени отдельно карайбыз. Комиссия дагы жолугат. Мына 4-апрелде өкмөттөр комиссиянын жолугусу болуп сүйлөшүлөр Душанбеде. Такталбаган жерди арендага алган канчалыктан келди мыйзамда? Эми такталбаган жерди арендага мүмкүн ошол убакта ушундай жагдай түзүлгөндүр да, себеби ошол жерди курууга муктаж болгондур. Мисалы мен катышкан эмесмин, мүмкүн ошол боюнча. Негизи практикада болгон буга чейин такталбаган жерди бир өлкөдөн бир өлкөгө арендага алган. Жок, анда практика мен билгенден болгон эмес. Чек арада учурда абал турукташып, эки тараптуу жол ачылып, мурдагыдай нукка түшкөнү менен мындай көйгөйлөр чек ара такталмайынча эки өлкөнүн ортосунда талаш тартыш орун ала берери кашкай эле көрүнүп калды. Депутат Исхак Масалиев фракция лидерлерине КСДПны коалициядан чыгаруу боюнча кайрылганы жатат.
Ал бул тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарынын биринде билдирди. Эл өкүлү өз сөзүндө мен былтыр май айында КСДП фракциясын коалициядан чыгарууну сунуш кылгам. Бул азыр да актуалдуу, бирок азырынча расмий кагаз түрүндө кат бере элекмин. 2-3 күндө ошол сунушту кайталаганга даярданып жатам. КСДПны оппозициялык азчылыкка чыгарыш керек. Ал эми кийин алар оппозиция болобу же жокпу өздөрү чечет деп билдирген Масалиев. 18 мартта КСДП расмий түрдө оппозицияга өткөнүн жарыялап, 2020 жылы оппозициячыл партия катары парламенттик шайлоого барышаарын билдирген. Бишкекте коопсуз шаар ишке кирип, камералар коюлганы айып бузган айдоочулардын даректерине айып кагаздар жеткирилип жатат. Ошол эле учурда эл үчүн кызмат кылган тез жардам, өрт өчүрүү жана ички иштер кызматынын унаалары жана мамлекеттик банктан акча ташыган кызматтык унаалардын айдоочуларына да жол эрежесин бузгандыгы үчүн айып салынууда. Маселен, өткөн күндөрү медициналык тез жардам кызматына айып кагаз келген. Бул тууралуу социалдык тармактарда талкууга алынып, адам өмүрү менен күрөшүп жаткандар айып төлөгөнү кандай деп суроо салышкан. Бирок биз саламаттыкты сактоо департаментинин автобазасынын башчысы менен байланышканда, директору Темирбек Керимбеков бул тууралуу маалымат берүүдөн баш тартты. Эми кезекти аймактардан келген жаңылыктарга берсек, Нарын дарыясына таштанды салгандардын аягы тыйылбай келет. Бул боюнча тийиштүү мекемелер канча аракет көрүп, эскертүүлөр берилген менен майнап чыкпай жатат. Айрыкча Нарын шаарынын Борбордук базарына аймакташ жайгашкан суунун жээги таштандынын очогуна айланган. Сөз аймактык кабарчыбызда. Нарын дарыясынын жээгинде жайгашкан мына бул үйлөрдөн чыккан таштандылар түз эле суу жээгине ыргытылат. Мындай көрүнүш дээрлик бир нече жылдан бери өкүм сүрөт. Качан келбе суу каналдардын айланасы ар дайым акыр чикирлерге толуп турат. Тазалыкты жөнгө салган Таза Нарын ишканасы да тазалай берип тажап бүткөнбү Айтор мындай көрүнүштөн арылуу кыйын болуп калды. Албетте мындай жагымсыз жагдай көргөн адамдын үрөйүн учурбай койбойт. Ыргытса сразу эметем дейм да, ыргытат. Мен жумуш болуп кетип калам дейт. Ал эми таштанды ыргытуучу жайлардын жанында жашаган жергиликтүү элдин айтымдарында ар кимиси өз чарбасын өзү жүргүзүп, мындай жагымсыз жагдайларга кайдыгер карашат. Мындан улам көптөн бери бул жерде тазалоо иштери такыр эле жүргүзүлбөгөнү да көрүнүп турат. Элге айтсаң деле элдер деле түшүнбөйт экен ошол. Кайра тескери сүйлөйт экен. Чоң кишилер келет. Мусорун деле бүт эле чака-пакасы менен тияктуу көзсө эле айдашат. Айтсаң жаман көрөт. Ким менен эми жаман жакшы көрүнүшөсүң. Акыры жүрүп эле ушундай сулак колго келип атат мына. Сайын көргүлө, мына үстүн көргүлө бүт эле мына. Балдар ойнойт жазында келип мына күн жылыганда. Иттер да жакшы жоголуп калды болосуз. Саксыбарга жерде эле жатчу эле мусордун баары. Шаар бийлигинин билдиргендерине таянсак, ар бир түтүнгө жогорудагыдай жоопкерчиликсиз мамиле үчүн айып пул салынат жана тыкыр көзөмөлгө алынат. Бирок карапайым калк өз ара ишенбилик жана айлана чөйрөнү тазалоо иштерин жүргүзүүгө макул эмес. Себеп дегенде ар бир жаран Таза Нарын ишканасынын кызматкерлери үчүн акча каражат төлөшөт. Андыктан мындай жагымсыз көрүнүш үчүн эч ким жоопко тартылбайт сыяктуу. Шаардык мэриясы тарабынан бул иштер көзөмөлгө алынат, иштер дагы алып барылып турулат. Жаңы урналар эми могу жазында Кудай буюрса дагы урналарды жаңы койдурганга дагы аракеттер болуп жатат. Айлана чөйрөнүн тазалыгына көз салган Экотех инспекциясынын жамааты айта берип тажапта бүтүшкөн окшобойбу. Айтор мындай көңүл өйткөн көрүнүш дагы деле өкүм сүрүп, көпчүлүктүн көңүл борборунда калууда. Бир ай мурун текшергенбиз, кыдырганбыз, ошондо мэриянын өкүлдөрү дагы катышкан, көрүшкөн. Бүгүнкү күнгө чейин жыйынтык чыга элек, бирок мына кар жаңы кеткендигине байланыштуу булар биз берген көрсөтмөгө жооп беришкен. Кичине мөөнөт бергиле, жер кургаса, кичине тоорусуп калса биз субботник кылып чыгарды, тазалайт элди уюштуруп тазалатабыз деп. Жогорудагыдай жагымсыз жагдайдан арылуу максатында мында жашаган тургундар ар кимиси өздөрү айлана чөйрөнү иретке келтирип, ишембилик өткөрүп, тазалыкты сактап, жаратылышка кам көрөт деген ишеним чоң. Алина Бактыбекова, Бактияр Сарсаров, жаңылыктар.
Жазгы сугат өнөктүгүнө даярдык көрүү иштери облустун Кара Буура районунда кызуу жүрүүдө. Айыл аймактардагы суу топтоочу жайлар тазаланып, айрымдары ремонттон өткөрүлсө, ушул эле жерлерге баруучу көпүрөлөр такталууда. Кабарчыбыз Кара Буура районунун Аманбаев жана Шекер айыл аймактарында болуп, сугат өнөктүгүнө даярдык иштери менен жакындан таанышып келген. Бул Аманбаев айыл аймагына караштуу суу топтоочу көлмө. Мындан Сулумаймак айылына чейинки дыйкандар топтолгон суудан пайдаланышат. Азыркы тапта суу топтоочу көлмө Чоң Талас каналынын этеги болгондуктан мында жердин тоңу кеткенин тартып, ремонт иштери жүрүүдө. Чоң Талас каналынын этегинде канча өлчөмдө суу бар экендигин мында курулуп жаткан суу өлчөөчү түйүндөн билинет. Андыктан суу топтолгонго чейин бул ишти бүткөрүү зарылчылыгы бар. Бул негизи суу өлчөөчү биздин гидросооружение деп коебуз. Ошо эң акыркы гидропостубуз бул жердеги. Мынагу Аманбаев айыл өкмөтүнө берилет, Сулумаймак аукузуна. Ошонун 24-түн биринен бир пост кетет. Бул экинчи пост 24-түн экизи. Бул жумуш башталганына февралдын 26-сында баштаганбыз. Анан бир жак бети тоң болуп калып, эле күнгөй бетине эле иштегенбиз. Анан мынагу тескей бети эригенден кийин ушу тескей бетин баштап мына бүтүрүп атат. Ал эми аталган райондун Аманбаев айыл аймагынын түндүк батыш тарабындагы Күркүрө суусунун боюнда курулган көпүрөнү көчүрүү өтүнүчү эл тарабынан коюлууда. Кичи Клин деп аталган жер Казак өлкөсүнүн чек арасынан бери 700 метр аралыкта турат. 2010-жылы Казакстан Республикасы 3 катар тикенек зымы менен тосуп алган. Эми Кичи Клинди курчай турган болсо, мындагы көпүрө кыргыз тарапта калганы менен андан өткөн жол тосулуп калат. Аманбаев айылында түндүк батыш тарабында Кичи Клиндин аймагында 2006-жылы автоунаа өтө турган темир бетон көпүрө салынган. 2001-жылы эки тараптын келишими негизинде 2010-жылы Казакстан Республикасы тарабынан 3 катар тикенек зымы менен тартылган. Тосуу убагында Кичи Клиндин учуна чейин 700 метр жеткизбей тикенек зымын тартып кетишкен. Көпүрө Кыргыз Республикасынын аймагында эле турат, бирок бүгүнкү күндө Аманбаев Кара Буура районунун айылынын тургундары тарабынан көпүрө колдонуп келүүдө. Эгер Казакстан Республикасы өз тарабынан тикенек зымын учуна чейин тарта турган болсо, анда көпүрөдөн өткөн жол жабылып калат. Азыркы убакытта Республика Казакстан тарабынан тикенек зымын жылдыруу боюнча эч кандай маалымат келип түшкөн эмес. Бирок Республика Казакстандан көз каранды болбош үчүн жергиликтүү бийликтен суранып кетет элек көпүрөнү мүмкүнчүлүк болсо жылдырууга. Кичи Клиндин аймагында бүгүнкү күндө суу чарба башкармалыгына тиешелүү лотоктор бар. Жакын арада көпүрө менен кошо көчүрүү муктаждыгы турат. Район акими Баратбек Сыдыкназаров жерине таанышып, жазгы айдап себүү иштери башталганча көпүрөнү көчүрүү аракетин көрөрүн айтат. Көпүрөнү көчүрүү маселеси туулуп атат бүгүнкү күндөчү. Азыр мына жеринен көрүп, сметалары баары даяр болду. Буюрса бул маселени биз райондук деңгээлде чече албасак, облустук жетекчиге жеткизебиз. Ал жактан да техникадан жардам берсе, буну дагы бир километр өйдөрөөк көчүрсөк, элдер өзүнүн үлүш жерине түз бара ала тургандай кылып туруп чечип бериш керек болуп атат да. Буюрса бул чечилет, Манат Молдоновичтун көзөмөлүндө. Кара Буура район аймагында жогорудагы айрым маселелерди чечүү жагдайы колго алынса, башка айыл аймактарда сууга суу жана жазгы айдап себүү иштерине толук даяр. Нурузбек Шабдонбек уулу, Чыңгыз Бокошов, Кара Буура району. Ушуну менен биздин бүгүнкү күнгө алынган маанилүү жана орчундуу делген жаңылыктар топтому менен тааныштырдык. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.